Талас району Нуржанов айыл аймагынын тургуну Анарбек Садыралиев көп жылдан бери чарбачылык ишти колго алып, мал багып, айыл чарба техникаларын иштетип, эл кызматын аркалап келүүдө. Бул техникаларды биздин өстүн мини айыл чарбага чыкканбыз. 5 гектар жерим бар. Буну 5-6 жыл мунун наличкеде сатып алганбыз. Заводской бойдон өстүн айыл чарбага иштейт деп иштетип атабыз азыр. Шүгүр жакшы. Андан тышкары өзүнүн жумуштары бүткөндөн кийин дагы балдарым ушуну элге да кызмат кылып берет. Бул чөп чабат, дали себет, майда чүйдө жумуштун баарын ушул кылат да. Огородторду ушул кылат, картошканы эгип берет, картошканы касып берет деп өзүбүзгө ылайыктуу кылып алганбыз. Бүт жумушту кылат. Бул мелкий жумуштун баардыгын ушул кылат да. Анан элдин чөбүн чабат, өстүн чөп бар, биртке малыбыз бар. 100 кой, 10 уй, жылкылар бар. Ошолорго тоyuктар ушу тракторлорум камдап берет. Ушу балдар майдайт. Не шаймандар бар? Бунуку мынакей касылкасы бар, дере тырмагычы бар, дали сепкичи бар, кичинекей анан мини сокозу бар. Огороддорду айдаганга культивациясы бар, малазы бар. Бунун баары эле комплект да. Өзүм коколой башкан эле сатып алгам. Анан бунун баары шаймандарды өзүм чогулттум. Кытайды жаман дешет, вот кайта Кытай абдан проштун. Жакшы, сапаттуу. Жакшы, сапаттуусу жакшы. Дөңгөлөктөрү заводдон өзүнөн тияктан алсаң 7 жыл гарантиясы менен берет. Биздин советский трактордердики 7 жылга жетпейт. Бул азыр 2013-төн бери жүрүп. Каарманыбыз Кытай өндүрүшүнөн чыккан Юто 23 жана Юто 70 үлгүсүндө тракторду бардык шаймандар менен сатып алып, жергиликтүү дыйкандарга кызмат көрсөтөт. Бул шайман ушунда мини трактордуки, 23-тики. Бул чөптү чаап кеткенден кийин балок кылып берип кетет. Ошо дайындап, преске же кубка дайындап балок кылып берип кетет. Бул атай ушу кичинекей өзү. Могу мини тракторлорго да атай жасалган. Анан бул болсо эмеси да дал чачкычы. Мини трактордуки 100 литр, 1,5 гектар жерге жетип турган заправка кылынат да. Каяктан чыккан бул? Бул Кытайдыкы. Бул Кытайдыкы. Уулу Бекжан ата жолун жолдоп, 6 классына тарта трактор айдап баштаган. Аны менен катар устачылык жана ширетүү иштерин да үйрөнүп алган. Мен бул жакта трактор айдайм. Өзүм 7-класстан бери тракторго отургам. 7-класста атам ошо трактор алып келген, тиги жаңы кичекей тракторду. Анан кызыкчу эмесмин ага чейин. Анан 1 жыл өткөндөн кийин тракторго кызык баштадым. Анан кийин ушу шайман бүт чогултуп берди атам. Анан кийин ал кичекей трактор менен иштедим. 2 жыл, 3 жыл иштедим кичекей трактор менен. Элге кызмат кылдым, жер айдадык, огород айдадык, чөп турмайбыз, чөп чабабыз, фасоль тегебиз, акушник салабыз, маллайбыз жерлерди. Ошо менен жумуш кылып жүрүп, ушул даражага жеттик. Ушул чоң тракторду алдык, кичекей трактордон. Анан чоң трактор менен азыр дагы жер айдайбыз, элге кызмат кылабыз, өзүбүздүн жумуштардан тышкары. Пайдасы жакшы эле. Пайдасы жакшы эле. Вот акырында Кудайга шүгүр. Эми дагы будан да чоңун алайын деген эмелер бар, максаттар бар. Элге кызмат кылсак, ошон болгондо ошо салека эмеси кымбатчылык болуп элибизге. Ай бир эмелер кымбат болуп, жер айдаган да кымбат, трактордун бузулса шаймандын дагы эмеси дагы запчасы да кымбат. Азыр жалаң ушу трактор менен жумуш кылабыз. Жаз келгенден баштап ушу трактор менен жумуш кылып, күздө бүтөт жумуш. Чарбада 5 гектар үлүш жерди иштетип, төбүрчак, картошка жана көп жылдык чөп эгип, күзүндө өздүк техниканын жардамы менен жыйнап алышат. Мынакей бул
өзүбүздүн бир 10 сотиктей картошкабыз. Картошканын аты желе. Ушу өзүбүзгө кышка оокатыбызга уже дайындап койдук. Артканын соседтерге беребиз, жетишпегендерге беребиз, үшүрүн беребиз. Анан кийин шаарда студенттер бар, бир туугандар бар, ошолорго салып жиберебиз. Картошка жакын мындай сатып албайбыз. Жылда өзүбүздөн чыгат. Жылдан жылга быйыл түшүм аз. Баягы биринчи айдап атканда гектарына 3 тонна, 3,5 тоннага чейин алчык. Быйыл 1 тонна, 1,5 тонна аны болуп атат. Мен 1 гектар төрбурчак айдагам. Ошо 1,5 тонна болду. Калган 4 гектар жери чөп. Өзүм малыма тоюп сатып албайм. Ошо жалаң өзүмө камдайбыз. Ошо канткенде түшүм жакшылабыз. Канткенде төрбурчактын түшүмүн көтөрөбүз. Мен төрбурчактын түшүмүн көтөрүш үчүн азыр жерлердин баардыгы Кытайдын дарыжы менен уланып калды. Ошон үчүн жылдан жылга түшүм алган аз болуп баратат. Ошон үчүн жанагы мен түштүктөн көрүп келдим дебедимби? Жана биогумуска өтүш керек болуп атат. Ошо биогумусту анан өзүбүздүн 40 теле төксөк, берсек, ошондо түшүм жакшы болот деп ойлойм да мен. Кутманбек Садыралиев Бишкек шаарындагы номер 5 техникалык колледжин токарлык кесибин аяктаган. Көп жыл бою Ленин колхозунда токар болуп иштеген. Учурда Талас облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгында иштейт. Армияга чейин кичине заводдо, Ленин заводунда иштеп келдим, фреза заводунда иштеп келдим. Армиядан келгенден кийин жаңағы көңгөн колхоз иштедим. Колхоз тараганча 15 жыл şu tokарlık kızmatta şu garaj Ленин колхозунун гаражында Ленин колхоз 3-чү бригадында токар болуп иштедим. Союз тараганы Обул больницага бир колхоз тарап кеткен Обул больницага 5 жыл иштедим. Айда токар болуп. Айдан бери МТС биздин айылга МТС көчүп келгенде ошо жерге МТСке баягы эле көңгөн түзмө иштеп калдым. Азыр ушу МТС иштегеним 22 жыл болду. Жумуштар жакшы. Ошол жерден акыркыча айтканда ага көбөрүп атабыз, айлыгын алып атабыз. Жакшы эле бар. Анарбек Садыралиев техникадан тышкары 100 баш Кисар жана Арашан породасында койлорду багат. Бул үй бүлө жылдан жылга койдун асылдуулугун арттыруунун аракетинде. Илгертен бери эле биздин кыргыздар, биздин ата-энебиз, чоң ата, чоң апаларыбыз жаңа эле ушул малдын кыгы менен өсүп келишкен. Мына өзүбүздүн малдын кыгы, көңдөрү ушинтип дайындалабыз кышкыга. Алсам 1 тонна, 1,5 тонна көмүр алам. Калган бүт ушул көң менен чыгабыз. Байнаны ушу менен жагабыз. Нанды да ушу менен бышырабыз, тамак да ушу менен кылабыз. Малдын пайдасы да бар, кыгы да пайдасы бар. Калган кыктарын пойлага апарып төгөбүз, огородко төгөбүз. Жубай Гүлназ Асанова талаачылык иштерден тышкары Чарбактагы Мемедеев жана Жарышчадан кышкыга азык даярдап, үй жумушун аркалайт. Аялдардын түйшүгү абдан эле оор болуш керек деп ойлойм. Анткени көзгө да көрүнбөйт. Эртеден кечке ошо үй оокат менен айлекпизбиз. Тамак жасамай. Азыр болсо кышка даярданып салат жасап атабыз, варенье кайнатып атабыз, компот. Ошол бир аз малинабыз бар. Ошо малинаны теп сатабыз. Ошодон варенье кайнатабыз. Биздин үйгө күнүмдүк оокатыбызга келем жетет. Ошол биздики азырынча. Аялдын түшүгү оор эле болуш керек деп ойлойм. Анткени эртеден кечке кылган жумушубуз деле кандай десем, көзгө көрүнбөйт. Кыйын эле. Бирок эми азыр мурунка караганда аябай жеңил болуш керек. Анткени деген азыр эмне кирибиз болсо автоматка жуулат, наныбыз болсо духовкага салабыз. Азыр Кудайга шүгүр, миң мээрте баардыгы даяр. Жакшы, Кудайга шүгүр.
окатыбыз да элден кем эмес, өйдө эмеспиз, ортосундабыз. Биз ушул жаздан баштап ушу күзгө чейин ушу мээнет кылып, баардыгын айдап, себип дегендей, ошонун жыйынтыгы менен ушундай даражага жетип атабыз. Кудайга шүгүр, азыр баарын жыйнап бүтүп алдык. Ошон үчүн биз элден кем эмес, баягы өзүбүздүн турмушка, оокатыбызга тың эле болуш. Тың эле. Жакшы жашаш үчүн эмне кылыш керек? Жакшы жашаш үчүн эмне кылыш керек? Жакшаш үчүн ошончо мээнет кылыш керек. Бай кыргызда макал бар эмеспи? Элем кийин жер жебейт дегендей. Канча мээнет кылсаң ошончо Кудайым берет деп ойлойм. Мээнеттин эч качан жер жебейт. Мээнеттенсең ошончо баягы үзүрүн көрөсүң, түшүмүн аласың дегендей. Жакшы эле баары. Кудайга шүгүр.